Саламатсыңарбы, биздин ардактуу катталуучуларыбыз, кайрадан YouTube каналыбызда жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн эң актуалдуу темалардын биринде сөз кылабыз. Мен киммин? Сиз кимсиз? Сиз кимсиз деген суроо берилгенде эмне деп жооп берет элеңиз? Мен ушул акыркы күндөрү жолуккан адамдарга, консультация кылган кардарларыма айтор ким менен маектешпейин, сиз кимсиз деп суроо берип, сурамжылоо жүргүзүп, аябай кызыктуу жоопторго дуушар болуп атам. Мен адаммын дейт. Мен инсанмын, мен аялмын. Анан күлөсүң да, адам экениңен калет жок, адам экениң көрүнүп турат, инсан экениң бул талашсыз нерсе. Аял экениң сенин атыңан, сенин чачыңан, жүзүңөн көрүнүп турат. Андан сырткары сен кимсиң? Мен энемин. Ооба, эне экениңди да билебиз, жубай экениңди да билебиз, бирок андан сырткарычы сиз кимсиз деген суроо берилгенде, ушул жерде такалып ким экенин айта албай калып атышат. Билесиздерби? Мага кайрылган кардарлардын көбүндө сейлеже мен бизнес баштасам эле ийгиликсиз болуп калып атат. СММ окууга барсам деле аягына жетпейм, окуурун окуп алып кыла албай атам деген арыздануулар. Анын бардыгынын себеби, анын бардыгынын тамыры адам өзүнүн ким экенин билбегенинде. Адамдар биз көбүрөөк сырткы чөйрөгө багытталып жашаганга көнүп калганбыз. Азыр элдин баары СММ окуп атыптыр. Мен СММ тармагына барып, СММщик болом дейбиз. Же болбосо дагы башкалар мындай кылып атыптыр, түкүнчөлөр тигиндей кылып атыптыр деп, биз өзүбүздүн идентичность деп коет да, өзүбүздүн ким экенибизди аныктап албай эле, сырткы чөйрөдө кимдер бар, кимдер эмне кылып атат, ал ким болуптур, ал кандай болуптур деп эле сыртка фокус кыла беребиз дагы өзүбүздү унутуп калабыз. Анан жыйынтыгында көбүрөөк сиз кимсиз дегенде негативдүү жоопторубуз көп болот да. Мен бир байкушмун, мен бир алсызмын, мен бир жүдөмүшмүн, мен жолу болбогон адаммын, мен ийгиликсизмин. Санай берсем түгөнбөйт. Бул нерсени шатыратып жооп беришет да. Мен эч ким эмесмин дегенде күйөсүң. Анан элестетсеңер, эгер силерде жалаң гана ушундай негативдүү идентичность болсо, негативдүү жооптор болсо өзүңүздүн ким экендигиңиз жөнүндө, анда өздүк баа болобу? Өздүк баа кандай деңгээлде болот? Өзүңөргө карата ишеним болобу? Бизнестеби, мамиледеби, жашоодобу, ички жан дүйнөнүн абалындабы деги эле мындай жемиштүү результат, натыйжа болобу? Албетте болбойт. Анткени мен жолум болбогон адаммын. Жолу болбогондо иштерди кылабыз. Мен келесоомун. Келесоодо эле иштерди кылабыз. Анан дагы бир нерсе, биз өзүбүздү кандай сезсек, өзүбүздү кандай кабыл алсак, адамдар бизди ошондой кабыл алат. Эгер мен акылсызмын десең, сенин чөйрөңдөгү адамдар сени эле чагылдырат, ал сага акылсыздай мамиле кылат да, анан кайра келип туруп эле биз кайра таарынабыз да. Мени ушинтип карап атышат, мага ушинтип сүйлөп атышат, мени кагып коюшту, мени силкип коюшту. А проблема өзүбүздө. Эгер мен баалуумун, мен менен каалагандай нерсени кыла албайсыңар. Мага кол көтөргөнгө болбойт. Мен үчүн ден соолук керек. Мен мындай иштей албайм, Мен мындай тамакты жебейм. Мен ашказаным мындай тамакка татыктуу эмес. Биз керек болсо жан дүйнөнү айтпай эле коеюн, денебизди тыңшаганды билбейбиз. Эмне жейсиң десе, шылып курсакта болуш керек. Эмне ичесиң десе, айырмасы жок. Кофе ичесиң же чай ичесиң десе дагы кээде ошону да айта албайбыз. Дүкөнгө барып алып көйнөк тандаганды билбейбиз. Керек болсо көйнөктү сатып алууда дагы чечим чыгара албайбыз, анткени өзүбүздү тааныбайбыз. Кесипти айтпай эле коеюн, жубайды айтпай эле коеюн. А өзүн терең тааныган адам, өзүн билген адам кайсы бир адамды жолуктурганда, вау, бул менин адамым, ушул менин күйөөм болот, же болбосо ушул менин аялым болот деп мээлейт дагы, ошол адамга жетет да. А эгер мен ким экенин билбейм чыгып, ким болсо да күйөөгө тийиш керек, же ким болсо да үйлөнүш керек чыгып, тукум улаш керек дегендиктен, азыр бүгүнкү күндө ошондуктан азыр эң бактысыз үй бүлөлөрүн саны күн санап өсүүдө. Эң бактысыз үй бүлөлөрдө бактысыз балдар чоңоюуда. Ушунчалык көчөдө баратып, коомдук транспортко түшүп калганда же бир жерде кезекте туруп калганда, кичинекей балдарга мындай байкоо салганды жактырам да. Анан көздөрүнөн коркунучту, ишенимсиздикти, турган турпатында бир мындай
өзүнө болгон ишенимдин жоктугун деп чүрүшүп, коркуп, чочулап турган балдарды көрүп ушунчалык жүрөгүм ооруйт да. Дароо эле ошол балдарды көрүп туруп, алардын ата-энеси кандай экенин айтып коюуга болот. Алардын ата-энеси бүгүнкү күнгө чейин ким экенин биле элек. 60ка чыгып алып дагы биле элек, 70ке чыгып алып да биле элек. Ошондуктан ким экениңди билүү эч качан кеч эмес. Жашообузга крест, мындай майлуу чекиттерди койбойлу, же болбосо таптакыр бүттү карыганда каякта деген нерселердин баарын токтотолу. Ким экенибизди аныктайлы дагы. Анан ошондо биз кайсы максатты коюш керек экенибизди билебиз, аныктасак, каяка барышыбызды билебиз, эмне менен алек болушубуз керек экенибизди, кандай көйнөк кийип, кандай тамак жешибизди ошондо так билебиз да. Анан ал үчүн ооба сейил эже макул таанышыбыз керек экен. Кантип тааныйбыз деген суроо болуп атабы? Анда силерге эң сонун жаңылыгым бар. Үстүбүздөгү жылдын 1-мартында менин өзүңдү таануу аттуу онлайн тренингим орун алат. Баасы вау деген. Ушундай дагы баа болобу, уккан кулагыма ишенбей атам деген баада 95 эле сом. Билбейм азыр бул акчага эмне келет. Ошондуктан жетишип калыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүк болобу жокпу белгисиз. Анда ошол сабактан көрүшкөнчө.